Достор, центральный замок схемасы кандай иштейт? Бул жерде центральный замоктун схемасы, бул жерде центральный замоктун блогу, бул жерде 4 активатор, бул главный эшиктики. Байкасаңар, башка активаторлардын айырмасы бул жерде 5 сым бар. Бул блок. Эми баардык эле электрондуу буюмдар плюс минус менен иштейт. Бул блоко дагы отдельно плюс жана отдельно минус келип турат. Мына байкасаңар, бул минус келип туруп, блоку отдельно питать эткен. И плюс дагы ошондой. Сөзсүз через предохранитель болот. Так, ошондо бул жерде 2 зым кетти. Калган зымдарды эсептейт. 1, 2, 3, 4. 4 зым. 4 зымдан 2 зымы активаторлорго чыккан выход. Мына көк менен жашылды байкайбыз. Выход дегенде мына ушу блоктон питание чыгып, ар бир активаторго барган. Бул жерде да жашыл көк, жашыл көк, жашыл көк, жашыл көк. Ар бир активаторго байкап турсаңар, 2 эле провод чыгат дагы баардыгына тарап кетет. Мындай айтканда 2 эле питание чыгат дагы баардыгына чачылат. Андан кийин бул жерде байкайбыз 1, 2, 3 зым калды. 3 зымдын бирөөсү прямой масса, мынакей массадан келип туруп активаторго кирип атат. 2 зым именно ушул масса кирип, активаторду көтөрсөң бирөөсүнөн масса чыгат, түшүрсөң бирөөсүнөн масса чыгат. Ал питаниялар болсо мындайынан келип туруп активатордун ичине кирип кетет. Мындай айтканда, силер эгер мына главный эшикти ачкыч менен көтөрсөңөр, анда бул прямой масса келип туруп, бундан масса келет дагы. Блокко киргенде блок көтөрүлдү деп сигнал алганда, бул 2 контакттан баардыгына ток жиберет. Бунга дагы. Кайра түшүрсөңөр, анда bundan масса кетет дагы. Сигнал түшүр деген команда алат. Ошо менен баардыгына түшүргөнгө ток жөнөтөт. Ток жөнөткөндө плюс минус болуп сопротивлениени тоңтарат. Мынакей. Эми бул жерде да 2 зым калды. Бул 2 зым эмне десеңиздер, 2 зым туугандар. Бул жерде мынакей белый менен күрөң, ак күрөң. Ушу ак күрөңдөн эле атайын подключение удобный болуп, мындан чыгарып койгон. Бул жерде азыр ачкыч аркылуу ачкыч менен көтөргөндө мындан, түшүргөндө мындан масса келип аткан болсо, буну пультка ыңгайлаштырып койгон. Мына ушу 2 эле зым болгон. Эми бул жерде мына 2 кеткен зым, пульттан келген зым. Пультту машинага кандай улайт, кийинки видеодо толук түшүндүрөбүз.